Мына урматтуу редакция, ушул Токмок шаардык кургагычка каршы ооруканасы. Ушул жакта канчалаган оорулар жатабыз. Кары картаңы бар, мына жаштар да бар. Анан Токмоктун шаарынын тегерегинен канчалаган больнойлор, оорулар жатышат биякта. Бул больницаны жабылат деп атат. Ушуну бир билип берип койсоңуздар, эмнеге жабылып атат? Антпесе бул Токмоктун тегереги жабылса, канчалаган айылдан келип дарыланып атабыз, канчалаган киши эмне болот? Каяка барып дарыланабыз? Жылыга дарыланып тургандар бар, кары картаңдар бар, жаштар бар. Анан Бишкек шаарына Токмок кеминге которсо кандай болуп калат? Ушуну бир сурап билип берсеңиздер. Ар бир палатада мына оорулар толтура 3-4 жатышат. Ушул экени бир тактап билип берсеңиздер жакшы болот эле. Ошондо бүт баары билет. Биз ушул туберкулезный отделенияда жатабыз, больницада. Мен өзүм ак түстөн келгем, жерибиз алыс. Ушул жерге келгенде мен баса албай келгем. Мына 3-чү айдын жүзү болуп атат. Азыр бутумдан туруп, кадимкидей жакшы болуп басып калдым. Бирок биздин сар санага салган жабылат экен бул больница дегени жүрөктөрүбүздү оорутуп атат. Себеби мен пенсиядамын, мага окшогон пенсионерлер бар. Бул жерде биз жанагы капельница мындай дарылар болбосо калган дарылардын баарын булар өзлөрү бекер берет. Жаткан жерибиз бекер, жылуу. Ушул жерден дарыланып атабыз. Канча кишилер бар бул жерде. Кары картаңдарыбыз да бар, жаштарыбыз да бар. Өпкө оору менен келгенбиз. Азыр бияктын дарысы менен кадимкидей жакшы болуп, киши катарына кошулуп калдык. Эми эгерде биякты жапса, биз каяка барабыз? Айланайындар. Токмоктун больницасы эми жакын жер болуп, биз Токмоктун больницасына келип жатып дарыланып атабыз. Анан эгерде биякты жабат деген сөз жүрөгүбүздү өйүтүп, жүрөгүбүздү оорутуп атат. Анан кары картаңдар, мага окшогон пенсионерлер, баса албай жүргөндөр каяка барып дарыланабыз? Кеминдеги тиги ушундай отделение бар дейт, биз аяка кантип барабыз? Ал жакта эч кандай шарттары жок, начар дейт. Бизге ушул жер жакшы, ортодо, жылуу, кишилерибиз толтура палаталарда. Анан эмне себептен жапкан аткандарын биз сиздерден суранабыз, бизге билип жоопторун берсеңиздер экен. Анан эгерде жабылып калса, биздин айлабыз эмне болот? Жакшы болгондорубуз бар, жакшы болбой жаңы келгендерибиз бар бул жерде. Жаңы келип жатып тура албай жаткандарыбыз бар, мынакей. Бүт баарын жапжашынакай тейлеп, жапжашынакай дарылап атат бул жердин врачтары. Анан сиздерден өтүнүч, биздин ушул суроолорубузга толугураак жооп алып берсеңиздер экен. Эмне себептен жабылган атканын, тияк биягынын баарын билип берсеңиздер экен деп суранабыз. Ушул жерде жаткан оорулардын атынан сүйлөп атам. Бул жерде көп кишилер бар, көп оорулар бар, баса албай жаткан, төшөктө жаткан, кыймылдабай жаткандарыбыз да бар. Аларыбыздын айласы эмне болот? Ошол өтүнүч менен мен сизге кайрылып атам, сиздерге.